Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча 6-класстын материалында берилген мектеп жана окуучу теманын 2-сабагы. Мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте ушул теманы талкуулайбыз. Сабакты баштаардан мурда ылдыйдагы подписаться кнопкасын басып, эгер видео сабак жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз сиздерге аябай ыраазы болобуз. Рахмат алдын ала. Сабактын максаты жалпы билим берүүчү мекемелер боюнча маалымат алат экенбиз. Мектептен алган билимдерин мектепте жана күнүмдүк турмушта кездештирүүчү маселелерди чечүүдө пайдалана алат экенбиз. Мектептин окуучу үчүн билим босогосу эле эмес, келечектеги турмуштун жолуна тарбиялоочу билим туткасы экенин билет экенбиз. Анда эмесе силерге алгач эле дал келтирүү тапшырмасы берилип турат. Эсиңерде болсо, мындан мурдагы сабакта дагы ушул теманын башталышын өткөнбүз. Мына ошол боюнча силерге дал келтирүү тапшырмасы турат. Аткаруу үчүн 30 секунд убакыт берилет. Азаматсыңар балдар. Мектеп жалпы билим берүүчү окуу жайы. Аттестат болсо, жогорку окуу жайына өтүү үчүн негизги шарт болуп эсептелинет. Мына ушундай белгиледиңер деп ойлойбуз. Азыркы мектептер эмнени окутат? Мектепте бир нече предметтер окутулат. Ар тараптуу билим алуу үчүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша жаңы предметтер киргизилет. Мектептен ар түрдүү багыттагы география, биология, физика, химия, информатика, астрономия жана башка предметтер аркылуу билимиңерди өрчүтөсүңөр. Азыркы мектептерди компьютерсиз, информациялык жаңы технологияларсыз элестетүү кыйын. Алар силерге билим алууда чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Мектеп аркылуу экскурсияга чыгасыңар, жаратылышка көз саласыңар. Лабораториялык иштерде тажрыйба жүргүзүп, кубулуштарды байкайсыңар. Билим алуу менен бирге адамдык жакшы сапаттар, адамды сыйлоо, чынчылдык, жолдошчулук, ак көңүлдүүлүк, чыдамкайлуулук жана башка сапаттар калыптанат. Мектептеги жана мектептен тышкары өткөрүлгөн иш-чаралар балдардын аң сезимин, билим билгичтигин жана аларды пайдалана билүүсүн калыптандырууга чоң түрткү берет. Аларга ар кайсы предметтик кароо сынактар, олимпиадалар, дебаттар, жолугушуу кечелери, экскурсиялар, майрамдык иш-чаралар жана башкалар кирет. Күн астында мугалимден бийик эч ким жок. Мектеп силердин экинчи үйүңөр болсо, мугалим экинчи ата-энеңер. Силер төрөлгөндө ак бешикке бөлөп, биринчи кадам
шилтегенди ата-энеңер үйрөтсө, мугалим силерге тамга таанытып, билим дүйнөсүнө жол салат. Демек, ата-эне бала үчүн кандай ыйык болсо, мугалим да ошондой сый-урматка татыктуу адам. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан ардактуу кесип. Мугалим өзүнүн педагогикалык акыл топтомун алысты көрө билгендигин, изденгичтигин жана жаш баладай жумшак баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине арнайт. Ал өзүнүн болгон күчүн жаштарга терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшайт. Мугалим өз мектеби окуучулары үчүн дайыма кам көрөт. Аларга бүтүндөй өмүрүн, билимин, ден соолугун, күч-кубатын арнайт. Өлкөбүздө татаал кесиптин ысык-суугуна чыдап, ополтоодой жооптуу да, түйшүктүү да, ардактуу да мугалимдик кесипти аркалаган жаңычыл, чыгармачыл мугалимдер миңдеп саналат. Алар ардактуу кесиптин чыныгы ээлери экендигин бардык адамдар билишет. Мугалимди сыйлоо ар бир окуучунун парзы болуп эсептелинет. Демек, силерге атайын кроссворд тапшырмасы берилген. Бул жерде 3 суроо турат. Ошол суроолорго көңүлүңөрдү бурабыз. Ойлонууга 10 секунд убакыт берилет. Биринчи суроосу: көпчекит, сызыкча, бул мөмөлүү дарак деп турат. Көпчектин ордунда кайсы сөз бар? Азаматсыңар. Ойлонбой туруп таптыңар деп ойлоймун. Бул мугалим болчу. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Бул деле көпчекит, сызыкча, бул билим уясы деп аталып турат. Муну да ойлонбой туруп таптыңар деп ойлойбуз. Анткени бул мектеп болчу. Үчүнчү суроо: мугалим окуучуга билимден тышкары дагы эмне берет деген суроо турат. Тапкан болсок, анда тарбия экенин билебиз, азаматсыңар балдар. Анда силер үчүн атайын үйгө тапшырмалар берилет. Биринчи тапшырмасы: кошумча окуу үчүн берилген кыргыздын биринчи алипеси деген теманы окуу 43-бетте турат. Экинчи: менин сүйүктүү мугалимим деген темада дил баян жазуу 10 сүйлөмдөн кем болбош керек экен, 15 сүйлөмдөн ашпашы керек экен. Үчүнчүсү: жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткаргыла деген тапшырма турат. Ушул 3 тапшырманы аткарат экенбиз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.